Эми аманат не? Мойнуна алынған аманат, бұл дин аманат. Ушул бардык аманат. Дин аманат, жашоо аманат, вакыт аманат, аялың аманат, балдарың аманат, кыздарың аманат, талабалар аманат, жамаат аманат, ишиң аманат, элдин бардыгы аманат, хатта кол астыңда иштеп аткандар, үйүңдөгү мышыгың дагы аманат. Эгерде мышыгың үйдө отуруп бир мышык багасын, данын берген жоксун, суусун берген жоксун, ачка өлүп калды, байлап койгонсун, дозокко түшүшү мүмкүн. Хадисте дозокко кирип кеткен аялдар айтылат. Аманат. Аманат мезесе аддул аманата иля ахлиhi. Kur'an'da Allah Teala aytат, аманатты акысын бергиле дейт. Ээсине апарып бергиле дейт. Аманат койду, ээсине бер дейт. Демек, дүйнөнүн жашоодун бүт бар аманат. Биз бул дүйнөгө жыргаганы келген эмеспиз. Жашаганы келген эмеспиз. Аманатты акысына бергени келгенбиз. Ошол ичинде чоң бир аманат Аллахтын аманаты. Аллах берген аманат, дин аманат. Аллахтын аманаттарын аткаруу, намаз окуу аманат, орозо кармоо аманат, зекет берүү аманат, хаж кылуу аманат, дават кылуу аманат, Кур'ан окуу аманат, илим үйрөнүү аманат, бүт бардыгы аманат. Ушунун акысын бериш керек. Аллахтын акысын бер, менден акысын бер. Хукукуллах, хукукул ибад. Менден акысын бер, менин акысын бер, Аллахтын акысын бер. Мына ушул аманат. Аллах Таала айтып атат, медеп Кур'ан-ы Керимде араднал аманат ала самавати вал ард дегенде биз аманатты бергенбиз силерге дейт. Ушул аманатты ээлерине бергиле дейт. Демек, дин биз үчүн чоң аманат. Акысыны бер. Аллахтын акысыны бер. Пайгамбардын акысыны бер, сахабалардын акысыны бер, уламалардын акысыны бер, жалпы карапайым элдин акысыны бер, үй бүлөңдүн акысыны бер, аялыңдын акысыны бер, бүт бардыгынын акысыны бер, аманатты өзгө берип кой. Болду. Жашоо сонун болот. Эртең Кудайдын астына барганда дагы ушул аманаттан гана суроо болот. Башка нерседен суроо болбойт. Аманаттан гана суроо болот. Сен сага берген дин аманат эле, иман келтирип намаз окудуңбу деп ошо суроо болот. Акча, байлык бердим, зекетти бердиңби дейт. Буга эмнеге зулум кылдың дейт. Аялыңды эмнеге карабадың дейт. Балдарыңды эмнеге карабадың, кордодуң дейт. Эмнеге таалим бербедиң дейт. Бирөөдү эмнеге сөктүң дейт. Муну эмнеге кылдың дейт. Эмнеге кыянатты кылдың, эмнеге жеп койдуң, эмнеге урдап кеттиң деген суроо ошол жерде болот. Ошон үчүн жалпы аманат алаткан болсо, жалпы берилген нерсе аманат. Ошон үчүн жашоо аманат деп түшүнүш керек. Биз аманаттарды топтоп алып, элге бергени гана келгенбиз. Вактуру 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл жашайбыз, ошол вакытта топтогон аманатты беребиз. Бербей өлүп кетсең, сенден калат ал, кабырга өзүң кетесиң. Бирок суроосу, ахиретте суроосу оор болот. Жазасы оор болот.